Бүгүнкү коңур күздө мынтип жер жайнаган жалбырактар негизинен акыр чикир катары же өрттөлөт, же таштандылар жайына ыргытылат. Ал эми муну таптакыр туура мезгилден Нарын мамлекеттик университетинин илимий кызматкерлери жана студенттери алардан аш болумдуу тоют даярдоого мүмкүн экендигин далилдегилери бар. Эң оболу изденүүчүлүктү талап кылган илимий иштердин натыйжасында курамында башкы роль жалбыракка таандык гидропоника тоюту жасалып отурат. Чындыгында азырынча ал мал чарбачылыгында практикаламагандыктан кандайдыр бир кескин тыянак чыгарууга шашылып кереги жоктой. Бирок агрардык сектордун төрт тарабы төп мамлекеттердин мисалдары биз үчүн жаңылык мындай нерсенин төртүлкө жагымдуулугун ырастайт. Демек, жогорку окуу жайдын ушул долбоорун Агахан өнүктүрүү фондунун ар тараптуу колдоого алышы тегин жерден эместир. Ошол долбоорду карап атабыз. Мен кызыктар деген фермерлерди колдоого алышыбыз мүмкүн да. Ушун жакшы бир жыйынтыктар чыгып калса, ошол да каралган. Бул акыркы этабы болуп калат. Себеби пилоттук жакшы бир чемпионду табыш керекпиз. Анан ошонун базасында көрсөткөндөй алып. Фермер өзү жасаса ошону, анан фермер өз көзү менен көрмөйүнчө ишенбейт да. Биз көрсөтүш жайылтып, ошо чемпион аркылуу анан бул долбоорду да кеңири жайылтканга аракет кылабыз. Экологиялык жактан эң таза деп бааланган гидропоника 4 түлүктүү орто семиздиктен чурбай кармоого түрткү белоктордон, витаминдерден жана ферменттерден турат. Ал баарынан мурда иммунитетти жогорулаткандыгы жана уй сүтүнүн майлуулугун көбөйткөндүгү менен өзгөчөлөнөт. Ушундан улам кубаттуу сайыз мезгилинде жалбырактардан силос жасалып, ал айрыкча кышкысын мал асыроодо миңдин бири эле. Өзүбүздүн университеттин тегеретесиндеги жалбырактарды чогултуп алып, ар кандай баягы ыкмаларды жүргүзүп аткан убагыбыз эксперименттер деп койсок болот. Ошол эле жалбырактардыкка сулуу, арпа, жүгөрү, анан буудай кошуп, атайын гранулдарды иштеп чыгып атабыз да. Польшада Краков айыл чарба университети менен биздин өзүбүздүн келишимдерибиз бар, ошолордун кызматташабыз. Ошол жактан агрохимиялык лабораториясынан ошо нарында өскөн 6 түр жалбыракты алып барып ошол жактан анализ чыгарып келдик. Малчылардын камындагы жогорудагы аракеттер студенттердин да зор кызыгууларын жаратууда. Алардын бири Карим Болотовдун ишениминде өздөрү аралашып жаткан тажрыйбалар менен эксперименттердин ийгилиги артса, элеттиктер чоң олжого ээ болору бышык. Мен буга чейин мындай нерселер жасап көргөн эмесмин. Мен үчүн бул жаңы нерсе болуп чыгып атат. Ошол буларды жалбырак жана башка нерселер тоютка жөн эле өрттөй эместен тоютка, малга тоютка жасап атабыз. Бул мен үчүн жаңы ачылыш болду деп эсептейм. Сөз соңунда быйыл Нарын облусунда жалпысынан 526.925 тонна тоют топтолгондугун маалымдайлы. Бирок мунун баарысы тең чөп болгондуктан гидропоника сыяктуу аш болумдулары талап кылынбай койбойт. Ансыз кышкысын кыйын кырдаалдын жаралары буга чейинки ачуу тажрыйбалардан улам жакшы белгилүү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.